Нөшөрлөгөн жамгырдан улам Ныса дарыясы оргуштап суу көтөрүлүп, нугунан чыгууга аз калган. Шаардын борборунда көчөлөр суу астында калып, үйүнө жетүүгө бел байлагандар үчүн азырынча мүмкүнчүлүк бар. Бирок суунун деңгээли тез көтөрүлүп жатат. Бир нече чакырым алыстыкта абал мындан да начар. Лухолазыга жете албадык. Бул видеону бизге жөнөткөн үй бүлө үйүндө камалып калган. Анткени жергиликтүү мэр шаар сууга чөгүп баратканын жарыялаган. Нөшөрлөгөн жамгырдан жана Борис бороонунан кийин тоо этегиндеги Польшанын түштүк батышы үчүн бул чындык. Масштабдуу куткаруу иш-аракеттери жүрүп жатат. Бирок тургундарга суунун шаарга жетишин күтпөй чыгып кетүүгө чакырышууда. Азырынча баш калкалоочу жай болгон мектепте адамдар коопсуз, бирок көңүлдөрү тынч эмес. Колго тийген буюмдарын алышкан. Бирок калгандары үчүн тынчсызданып жатышат. Шамал менен жамгырды адам жеңе албайт. Өрттү өчүрө аласың, бирок башка эч нерсе кыла албайсың. Эң негизгиси биз тирүүбүз. Калганы маанилүү эмес. Чек аранын аркы өйүзүндө Чехияда да укмуштуудай куткаруу иштери жүрүп жатат. Аскерлер жана өзгөчө кырдаал кызматкерлери адамдарды куткарышууда. Бирок баары үчүн кырдаал оңой эмес. Бул киши аман эсен куткарылды. Бирок борбордук жана чыгыш Европада суу ташкындары бир нече адамдын өмүрүн алып кетти. Коркунуч дале азайган жок. Нысада куткаруучуларды куткаруу үчүн аскерлер да жардамга тартылды. Абал дагы начарлашы мүмкүн деп мындагылардын баарына эскертүү берилип жатат.